эле белип атам мен. Нөл көрсөткүчтү эмне берип атат? Келиңизчи көрөлүчү, мен үчүн да кызык болуп атат. Ошону жакшы көрүп койсоңуз жакшы болот экен. Так, айтсаңыз кое туруңуз. Азыр кайсы жеринде турат нөл көрсөткүчтү? Кайсы жеринде? Маалымат негиздеме. Маалымат негиздеме эки чоң форматта Times New Roman'дын 14-шрифти менен жазылган. Так жерин көрсөтүп коюңузчу. Кайсы жери? Баяндоо бөлүгүндө же социалдык, экономикалык, укуктук коргоочулук экспертизалар боюнча. Анда мыйзам долбоорубуз менен жакшы таанышып коюңуз. 3-чү мен ачсаңыз, маалыматтын 3-чү бөлүгүн. Ачтым. Ошону окуңуз анда. Мен сиз айткандай экзаменде эмесин окуй тургандай. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтпайсызбы, анан ошого жараша жооп берейин. Же мугалим болуп алдыңызбы? Урматтуу Улук мырза, мен сизге мындай айтат элем да. Маселени Медер Кубанович, сиз окуй эле деп атасыз. Жоктаңыз, сиз азыр сөзүңүз эрки жагында жүрүп, Жолдош Медер Кубанович, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демегечсиз. Биз мыйзамга өзүбүздүн кошумчаларыбызды беребиз деп атасыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизм сиз кылып атасыз. Медер Кубанович, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факт менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуй эле деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз, анда окубасаңыз, анда окуңуз. Сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуй эле деп бериңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуй эле дедиңиз. Окубайсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Ошону урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин тога тер жерин кылсак, куру блогерликти тыштасак, бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк, ийне жибине болор-болбос маанеге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузук. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык, сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медер Кубанович, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли. Макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйганлыктан чыкпаңыз. Экинчиден, мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөчү азыр. Мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо бергиле. Бири-бириңерге комитеттен эми